доору менен жаңы келген трендтердин, көрүнүштөрдүн бири болгон бул блогерлик. Блогерлик күндөн күнгө өнүгүп атат. Ошону менен бирге видео блогерлик дагы жакшы жолго коюлду деп айтсак болот. Бул боюнча өлкөбүздө жакшы окутуулар дагы болуп атат. Ушул тармакта жаңы ачылыштарга ээ болуп, бул ачылыштарга бири гана өзү гана ээ болбостон, башкаларга бөлүшүп, үйрөтүп, айрыкча жаш жеткинчектерге үйрөтүп аткан ушул блогерлик мектебинин жетекчиси Кундуз Ахметжанова бүгүн бизде мейманда. Кутмандуу таңыңыз менен, Кундуз айым. Кош келиптирсиз. Сизди көрүп атканыма аябай кубанычтамын. Мынакей учурда актуалдуу болуп аткан блогерлик кесиби боюнча иш алып барат экенсиз. Алгач тактоо иретинде сурап алсам, бүгүнкү күндөгү блогерлик деген ким? Бул качан пайда болду? Анан баягы пайдалуу жактары, артыкчылыктары. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Рахмат бүгүнкү эфирге чакырганыңыздарга. Биз аябай кубанычтабыз, өзүбүз дагы бир аз толкундонуп турабыз. Бул блогерликти мен ошо кечээ күнү эле сүйлөшүп аттык элек, мындай журналистика сиздин кесибиңер менен дагы ошо силердин кесибиңерге да окшошуп кетет да. Ар бир тармакты изилдеп, эгерде бала сүрөткө кызыкса же бир өзүнчө бир строительный архитектура ошо кызыкса, ошол тармакты изилдеп баштайт да. Анан бул журналистикага дагы тиешеси бар деп мен да ойлойм. Пайдалуу жактары, плюс жактары абдан көп. Анткени деген бул жерден биздин жаш өспүрүмдөр өзүн ачып, өзүнүн таланттарын үй бүлөсү гана көрбөстөн, бул көп адамдарга дагы көргөзүп, өзүнүн эмелерин көргөзөт да, кандай жетишкендиктеринчи. Минус жактарым болсо деген эми бул багы ар бир нерсени контролдош керек деп ойлойм да. Кичинекей бала болгондуктан убакыт саатында отуруп, 1 саат болсо жарым саат ошол соц тармакка өзүнүн убактысын бөлүп, анан азыр ошол блогерлик тармак бул жөн гана плюстарды алып келет го дейм. Эгер туура колдонсок, пайдалуу жактары көп деп айтасыз, э? Туура айтасыз. Негизи ушул блогерликти интернет менен айкалыштырып, талантын бир гана үй бүлөсү эмес, Кыргызстанга эле эмес, дүйнөгө дагы таанытса болот экен. Анан учурда биз ушул блогерликти кесип катары көрсөк болобу же акча табуунун бир булагы катары, бир хобби катары карасак болобу? Мен ойлойм, бул блогерликти азыркы учурда мындай көп кабыл албай атышат да. Мындай блогер десе күлүп, мен блогер болом десе туугандары күлүп же ата энелер күлүп. Бирок муну келечеги абдан чоң. Анан болсо деген муну кесип катары караш керек да. Мунун бизде биздин ошо бир мен айта кетейин, мисалды кичинекей ошо кызыбыз тамак бышырат да. Анан эми тамак жакшы бышырат. Аны ата энеси билет, атасы билет, апасы билет, болду. Азыркы учурда ошол тамак бышырганын элдерге көргөзүп, ошо өзүнүн катталуучуларына 5000 киши көрөт да. Азыркы учурда ошо блогер именно ошол эмеси боюнчачы. Башкача айтканда, мен могуну кыла алам деп талантын элге ачуу, өзүн элге сатуу, э? Эң сонун, Кундуз айым, бизди кубандырдыңыз. Блогерликти өзүңүз эле үйрөнүп алып, баягы бир казанда кайнай бербей, жок, бул пайдалуу бир кесип болот келечекте, кичинекейлерге үйрөтөйүн деп атканыңыз сонун нерсе экен. Анан жалгыз келген жоксуз, бул жакка окуучуларыңызды ала келиптирсиз. Ар бирин айтып тааныштырып өтсөңүз. Биз болсо деген окуучулар менен келдик. Бул карап айтыңыз. Рамиль 9 жашта, 3-класста окуйт. Рамиль болсо бул өзү монтаж, анан сүрөт тартканды жакшы көрөт телефондон. Бүгүн силерге дагы керек болсо көргөзүп берет, кандай кылып камераны настройка кылганда. Андан кийин Имран болсо бул спорт менен машыгат, сүдө самбо. Ошо өзүнүн соц тармагына ошол спортту көргөзөт да. Кичинекей ошо каттоочуларына бир мотивация болот. Атай деген бизде дагы монтаж кылат. Аябай жакшы сүрөт тартат, анан монтаж видеолорду сонун жасайт да. Айнуска
Айнуска болсо бизде бийлейт. Азыр Сону билейт, азыр TikTok деген тренд болуп атпайбы, анан Айнуска бизде бийлейт. Айнусканын YouTube каналында бар, ошо өзүнүн сүрөттөрүн ошол жерге киргизет. Сүрөт да жакшы тартат. Анан Аянычка бул эң кичинекейбиз биздин. Аянычка сүрөт тартат, бийлейт, ырдайт, бирок YouTube каналында өзү жөнүндө айтып берет. Жакшы. Ал эми жаныңызда отурган окуучуңуз? Бул менин окуучум да болчу, анан кийин багы өзүнүн ишин жакшы алып баргандыктан азыр болсо деген ушул биздин мектептин жетекчиси да. Ошо. Оң колуңуз турбайбы сизде? Ооба. Жакшы, эң сонун окуучуларыңыз, таланттуу окуучуларыңызды көрүп сүйүнүп атабыз. Булардын азыр ошол сиздердин мектепте окуганда канча убакыт болуп калды? Эмнеден башташат жана кандай процесске жетишет? Анан кандай жетишкендиктери менен сизди азыр сүйүндүрүп атат? Эң эле баса белгилеп айта турган жетишкендиктериңиздер кайсылар? Биздин бул балдарыбыздын окуп атканына 5 ай болуп калды. 5 айдын ичинде балдар аябай ачылышты. Камерага сүйлөгөндү уялбастан, тартынбай өзлөрүнүн таланттарын айтып бергенди, көп нерселерди үйрөнүштү. Анан бул эң мактана турган нерсебиз бул бизде балдар мектепте билимдерин аябай төмөндөп көтөрүшүп, анан жакшы жетишип калышты да. Эгерде деген мурда 3кө гана окуса, азыр болсо окууну 5ке бүттүк да. Анан ата-энелер аябай кубанып, чагылышып, биз сабактарыбызга жетишкендиктери жакшы болуп атат. Анткени деген баягы мотивация коюп коюшат экен да, максат. Эгерде сен ушул сабак жакшы эметсең, жетишсең, ырды жаттасаң, анда тиги бизге дем алыш күндөрү барасың. Могул нерсе күтүп атат, могул белекке алып берем, ошол сыяктуу. Анан болсо жетишкендиктери баягы ата-энелер биз менен бөлүшөт. Өзлөрүн тартып атканда үйдү жыйнап калышты дейт, өзлөрүнүн бөлмөлөрүн, кийимдерин жыйнап калышты дейт. Анткени ошонун баарын тартып кириш керек да. Таза болуп калды дейт, сабактарын убагында окуп калышты дейт. Тамак ичкенден кийин өзүнүн аркаларынан жыйнап, тазалап, ошолордун баарын азыр кадимкидей тарбия жактары дагы өзгөрдү дейт. Эң сонун. Сизден сурайынчы, бул мектепке качан келгенсиз, эмнеден баштагансыз, анан кантип оң колу боло алдыңыз? Саламатсыздар бир жол. Мен 1 жыл мурун келгем. Сүрөт тартып, видео тартып, монтаж кылганды үйрөнгөнү келгем Кунуска. Андан кийин өзүмдүн таланттарымды, өзүмдүн өнөрүмдү көрсөткөндө Кунуска аябай жагып калды. Андан кийин чогуу иштеше баштадык. Биринчиден мен үйрөтө баштадым балдарды, кантип тартканды, кантип монтаж кылганды. Анан кийинчерээк ушинтип өсүп отуруп Азыр чоң деп коем. Устастан устага өттүм да. Окуучудан окутуучуга өттүңүз. Жакшы. Кичинекей окуучуларыңыздан дагы сурайын. Блогерлик жагып атабы силерге? Эмне кыласыңар? Мисалы үчүн блогерликте силердин контент кандай? Эмнени таанытасыңар, эмнени алып чыгасыңар? Мен көбүнчө подкасттарды тартам. Жана өзүм спорт жөнүндө айтып берем. Мен өзүм монтаждап, ар кандай мультиктерди монтаждап, эми TikTok канал жана YouTube каналга чыгарам. Кандай мультфильмдерди монтаж кыласың? Баардыгын элеби же тандайсыңбы? Эркинен тандайм, а так баардыгын эле. Жок, мисалы үчүн сенин талабыңа кандай мультфильмдер болуш керек? Мен каналымда анимеде мультик барбы? Ооба. Ошону көбүрөөк монтаждайм да. Анан жана машинелерди. Машиналарды. Сүйлөткөн жагычы, сүйлөтүп табасыңбы кыргызча? Жага жете элексиңби? Келечектин иши деп коелу, Эмилге. Сен? Мен сүрөттөрдү тартканды үйрөндүм. Кандай сүрөттөрдү тартасың? Портрет, детальный съемкаларды. Портрет мени тарта аласыңбы? Азыр эфирде убакыт жетпейт, бирок эфирден кийин сөзсүз тартып бересиң, Хорошо. Эң сонун. Кыздар, силер? Бийлейсиң, Тартам и билейм. Кандай бийлерди бийлейсиң? Мен TikToктон билейм. Өзүң бийлейсиңби же бул жактан эжекең үйрөтөбү?
эжекем. Үйрөтөт, э? Сен тамак жасайсың? Билейбиз да, Билейсиз. Кандай бийлерди билейсиз? Бийди канча убакытта үйрөнөсүң? Кандай бийлерди көрсөтөсүң? Кайсы улуттун музыкаларына бийлейсиң? Аянычка кичине толкунданып атат окшойт. Азыр мисалы үчүн биз жалпы телекөрөрмандарга ушул окуучуларыңыздан эмнелерди аткартып көрсөтүп турсак болот? Биз эми TikTok, Айнуска TikTok бийлеп берет, эгерде бийлеп бер десеңиздер. Рамил болсо бүгүн сиздерге детальный предметный съемка кандай өтөт, өзүңүздөрдүн да жумуштарыңызга керек болсо, жумуш болбосо деле кыздар менен тамак ичкени барганда же үйдөн деле сонун сүрөттөрдү кылам десеңер, бүгүн предметный съемканы кичине сиздерге үйрөтө кетсе болот да, Рамил. Жакшы болот, анда үйрөтө кетсин азыр. Хорошо. Учурдан пайдаланып. Рамил. Телефон. Кана Рамил. Унутуп калган элем. Мындай эле айтып бергенге аракет кылчы, кана түшүнөлү биз. Съемкада 6 съемкада 6 түрү болот, 6га бөлүнөт. Биринчиси съемка. Фуд съемка. Тамак ашуу, Тамак ашуу. Экинчиси стрит съемка. Бул эшикте природа. Үчүнчүсү фуд съемка болчу да. Эмне адаштырып атасыз? Үчүнчүсү фуд съемка болчу, төртүнчүсү? Төртүнчүсү портретная съемка, бешинчиси детальная съемка, бул предмет. Ой, азамат. Алтынчысы студийная съемка, бул студиядагы съемка. Жакшы. Ушуларды жасап калдыңбы өзүң? Ооба. Буюрса, материалдарыңды көрөбүз, алдыда. Уланта бер. Анастан сурайын, эмне үчүн ушул блогерликти мектеп жашындагыларга үйрөтүүнү тандап алдыңыз? Азыркы учурда кичинекей балдардын баары эле телефондо отурбайбы? Анан болсо өзлөрүнүн убактыларын ар кандай видеолорду көрүп, анан интернетте бизде ар кандай да маалымат, негативдүү маалымат бар. Анан ата-энелердин баары эле ушу көп телефондо отурат, анан көзү ооруйт, анан эчтеке кылбай калды. Оюм бар эле ушу телефон болуп калды дегенинен ушул мен өзүм балдарым болгондуктан кийин ушуну болсо балдарга, кичинекей балдарга ушул интернетти туура жагын көргөзүп, ошол убактыңызды туура колдонсоңор болот, балдар. Ар кандай видеолорду көрбөстөн силер ошол убакыттын ичинде өзүңөрдүн тамак жасаганыңарды, сүрөт тартканыңарды тартып көргөзүп, өзүңөрдүн соц баракчаңыздарга жүктөсөңөр, анда ошол көп силерге пайда алып келет деп, ошол бир максат менен баштаганбыз да. Ооба, негизи учурда ушул интернет коопсуздугу деген маселе аябаганда чоң көйгөй. Анан бүгүнкү күндө биз балдарыбызга телефонду карматып эле эркин коебуз, ал интернеттен каалаганын көрөт, жакшысында, жаманында. Бирок сиздердин мектеп жакшы экен аларды тартипке салганга. Анан мына ушул балдарды кандай критерийдин негизинде, кандай талаптардын негизинде тандап аласыздар же баардыгын эле ала бересиздерби? Жок, биз биринчи деген балдар менен собеседование өтөбүз. Анткени деген мындай дагы учурлар болот да, ата-энеси келет, бул ата-энесинин ою да, менин балам блогер болот деп. Ал жетелеп келет, бирок бала менен сүйлөшүп отурсаң, балага ал нерсе деле кереги жок да. Анан биз бала менен сүйлөшүп отуруп, чынында ошол нерсе балага керекпи же бул ата-энесинин каалоосубу деп ошону билгенден кийин анан баягы баланын каалоосу болсо, ошо бала менен сүйлөшүп калабыз. Анан бир аз мындай да, ар бир баланын өзүнүн таланты бар. Андай бала болбойт да, бул эчтекени билбейт же бул харизматичный же бул. Ар бир баланын бир өзүнүн бир нерсесин таап алсак болот да, мындай сонун бриллианттарын ичинде. Аны бирок мындай убакыт керек, издеп тапканга. Ошол бала менен кантип иштешесиздер? Ошону канча убакыттын ичинде таап аласыздар? Кыйын балдар менен иштеш. Негизичи балдар менен иштеш кыйын. Бизде кичинекей бала болгондон кийин садикте эле болуп калат. Канча жаштан канча жашка чейин? 5 жаштан башталат. Кичинекей балдардын баары эле азыр интернет эми көзү ачылса эле, бир аз чоңойсо эле баары телефондо отуруп калат. Анан бир 5 жаштан баштап бизде, анан балдар болсо
Кыйын деп деле кыйын эле балдар менен иштеш, бирок эгерде сен ошол жумушуңду жакшы көрсөң, анда ал нерсеси деле көп билинбей деле калат. Рахат аласың ал жумуштан. Күлүп чарчап отуруп калабыз жумуш бүткөндөн кийин, сабактар бүткөндөн кийин. Сиздердин жумуш канчада башталат, канчада бүтөт? Биздики саат 12-де башталат. Балдар менен иштегенде саат 12-ден 3-кө чейин иштейбиз. Бирок съемка болуп калса, анда бир күн болуп калат. Ар кандай съемкалар болуп калат. Бир күн кечке болуп калабыз. Эртең менен баштап кечинде келебиз, андай да күндөр болот да. Эми блогерликте биз жалпы жонунан айтып атабыз да, эми сиздердин мектепке келгендер блогерликтин эмнесин үйрөнүп чыгат, эмнелерди үйрөнүп алат, канча тармак бар, канча мүмкүнчүлүк бар? Биз келгенде балдар менен ошо мен жаңы айтып кеткендей ар бир бала менен сүйлөшөбүз. Анан болсо ошо баланын таланттарын издейбиз. Алга бизге бир айдан 3 айга чейин убакыт керек да. Анан баягы бала болсо таланттарын издеп баштаганда бирөө сүрөт тартат, бирөө сүрөт тарткан бала кол менен карандаш менен. Ал бала, значит, телефонду да жакшы сүрөткө тарта алат да. Бул практика түрүндө келди да бизгечи. Анан ал сүрөт тарткан баланы сразу билебиз да, анан айтабыз. Значит, ушул бала телефондо да, фотоаппаратта да жакшы сүрөткө тарта алат экен. Ол эгерде бизде Имрандай болгон бала спорт менен машыкса, сурайбыз, кандай сага жагабы, өзүнүн максаттарың кандай. Анан ал бала менен сүйлөшүп, анан ага айтабыз, анда ушул нерсени баракчаңа жүктөгүлүк спорт боюнча. Сен менен сен курактууларды ошого мотивация кылып, ошондой кылыш үчүн. Биз болсо видео тартканды, блогер болгонду, алып баруучу болгонду, балдар келет, журналист болгон, модель болом деп келет. Кийим тиген, бизде кичинекей кыздар бар, бүгүн окууга мектепке кетип калышты да, дизайнер кыздар бар, 5 жаштагы, ошо кийим тигишет. Баягы балдар өзүнүн каалоолору менен келет, анан биз жөн гана ошону соц тармакта жардам беребиз да, ошону алып барып кеткенге. Блогерлик эмнеси менен балдарга пайдалуу, анан эмне үчүн баягы 40-50 жаштагы апаларды үйрөтпөйсүздөр? Биз 40-50 жаштагы апаларды деле үйрөтөбүз. Просто азыркы учурда ушул именно жаш 5 жаштан аябай чоң бир спрос болуп атат да. Балдаргабы? Мисалы үчүн мен барсам, мага да үйрөтөсүздөрбү? Жакшы. Эң сонун ийгиликтерди каалайбыз сиздерге. Кийинки эфирге чакырганда балдарыңыздар буйруса бир номерлерди аткарып, жалпы биздин көрөрмандарды дагы таң калтырат, кызыктырат деген ишенимдемин. Эми келиңиздер, балки мен сурабай калган же сиздер айтпай калган бир ойлор болсо, айтып өтүңүздөр. Ошо азыркы учурда көптөгөн ошо балдардын баардыгы интернетте отурат. Биз ошол соц тармакта алардын жакшы көргөн бирөө кундай айтып кеткендей, бирөө сүрөт тартканды жакшы көрөт, бирөө спорт менен машыгат. Ошолорду биз соц тармак аркылуу алардын келечегине салым коштук десек да болот да. Анткени кийин 50 жыл өтөбү, 20 жыл өтөбү алар ушу интернетти карап, ой, мен ушундай кылчу турбаймынбы деп аябай сонун эстелик болот да буларгачы. Мисал алсак, эски сүрөттөрдү карап көргөндө деле элдин баары, ой, мен кичинекей кезим турбайбы, тияк-бияк деп. Ушундай жагымдуу эстелик да болот. Экинчиден бул биз съемкаларда үйрөткөндө адамдардан интервью алышат жолдон же болбосо студиядан. Балдарды аябай мындай элдерге ачык болгонду, тартынбай, уялбай, элге жакын болгонду да көп үйрөтөбүз да. Эл менен тыгыз байланышта. Анан баягы ошол жанагы үлгөчөдө интервью алат деп атпайсызбы? Ошол жөнүндө балдарга деген жок, мен интервью бере албайм деп өтүп кетет да. Уялчактыктын айынан. Анан ошондо дагы балдарга кадимкидей өздөрүнө фундамент эметилет да, жок деген сөздү дагы угуш керек деп балдарга айтабыз да. Балдар, ар кандай адамдар болот, силерге жок деп коюшу мүмкүн, катуу сүйлөп коюшу мүмкүн. Ал нерселерди ошону дагы мындай үйрөтүп, анан ошол ачык болгонду, уялбаганды, өзүнүн оюн
түз жеткире алганды дагы ошо үйрөнүшөт да. Блогерлик деген негизи жакшы кесип. Жакшы. Балдар, силердин дагы өзүңөр менен теңдүү досторуңарга кандай пикириңер бар, кандай чакырыктарыңар бар? Эмне деп айтасыңар өзүңөр теңдүү досторуңарга? Блогерликке келсинби алар дагы? Силерге келип окусунбу? Дагы кандай кошумча, эмне пикириңер бар? Өзүнө интересно болсо, конечно, чакырам. Если өзүнө мындай жакпаса же өзүнүн эмеси бар болсо, цели, максаты бар болсо, зачем? Эмнеге? Рамиль, сен кандай кылып чакырасың? Келерсиң, келерсиң, анан өзү тандап. Мен мынтип чакырам. Мени бирок Instagram каналда мен досторум көрүп коюптур меничи. Микрофонду Аяна берип койчу. Аяна. Мени Instagram каналда досторум көрүп коюптур. Анан сен ошо ак блогерскуга баратасыңбы деди. Мен да айтып көрдүм, чогуу барбайдыбы депчи. Айтсам, ойлонуп көрөйүнчү деп айтты да. Мен бирок ошон үчүн чакырам да. Демек сени коомчулук таанып баштаган турбайбы, Жылдыз болуп баштаган турбайсың. Азамат. Кыздар? Микрофонду кармап алабыз. Достор, өзүң менен теңдүү досторуңга эмне деп айткың келет? Аларды чакырасыңбы мектепке? Чакырам. Дагы? Болду, чакырып эле коесуңбу? Жакшы. Азаматтар, силерге ийгилик каалайбыз. Буйрукса келечегиңер кең болсун. Мына ушул блогерликти бир кесип катары элге таанытып, алардын пайдалары кандай экенин дагы ачтап беришиңерге биз дагы тилектешпиз. Сизге болсо ыраазычылык билдиребиз. Мектебиңиз чоңое берсин. Мына ушинтип элибизге салым кошо бериңиз. Ал эми ардактуу телекөрөрмандар, экранга жакыныраак келиңиздер. Азыр баарыбыз биргеликте таңкы көнүгүү жасайбыз.